Айгүл Нусупбекова 26 жаштагы уулун карап үйдө олтурат. Кичүү кызынын да майыптыгы бар. Буга чейин 2018 жылдан тарта мүмкүнчүлүгү чектелген баланы караган ата-энесине каражат бөлүнүп турчу. Уулума ошо 6600, өзүбүзгө ошо караган энесине, ошо апасына 4900 төлөнүп атат. Ошо соцзащита жактан ошондой эме чыгарып беришти. Бирок рахмат ушунча алынат. Жалал Абад шаарында 728 үй бүлө мамлекет тарабынан жөлөк пул алат. Алардын катарында Талант Сейитов да бар. 2018 жылы жубайы каза болгон. 5 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Мамлекет тарабынан берилген каражаттын көтөрүлгөнү балдарыбыздын келечеги үчүн мыкты шарт болду дейт. Эмгек жана социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери балдардын окуу куралдары жана башка кемчилдиктерин толуктап турушат. 15 жылдан бери учетто турам Жалал Абадта. Жакшы, бул жерде өтө текшерет балдарды, үйдү. Мен андай соцзащитанын андай немесин көргөн эмесмин мурдачы, текшерилип. Үйгө чейин барып текшерет. Ошо мен азыр балдарым немеде? Ошо аялым өтүп кеткенден кийин бу кандай болуп атат? Барып жаткан жерлеринен бери кандай окуган, мындай кандай шартта жашап атасың, сабактары кандай, баарын текшерет да. Теңинен кошулуп калды окшойт почти. Мурда 9000 алчу элем, азыр 14000 алды. Үстүбүздөгү жылдын 1-январынан тартып мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилүүчү жөлөк пул 100%га көбөйдү. Бирок үй бүлөгө көмөк, башкача айтканда пособия көбөйгөн жок. Мындан улам калк арасында түшүнбөгөн суроолор жаралууда. Буга чейин 18 жашка чейинки балдар 4000ден алган болсо, октябрдан баштап 6000, ал эми 22 жылдын 1-январынан тартып 8000ге көбөйдү. Андан сырткары жана ВИЧ оорусу менен чалдыгып калган энеден төрөлгөн балдарга дагы бүгүнкү күндө 6000 болсо, октябрда, ал эми январдан баштап булардыкы да 8000ден болуп кошулуп калды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 3000ге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катталган бизде. Ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул үй бүлө мүчөлөрүнүн жан башына болгон орточо кирешесине карабастан дайындалат. Өткөн жылы мамлекеттик социалдык төлөмдөр орточо 6000 сомго чейин көтөрүлгөн. 2022 жылдын 1-январынан тарта ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жөлөк пулдар көбөйө баштады. Биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жөлөк пул 4000 сомдон 8000 сомго чейин көтөрүлдү. Экинчи топтогу майыптар үчүн 3300 сомдон 6600 сомго чейин. Үчүнчү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн 2700 сомдон 5400 сомго чейин көтөрүлдү. Тоголок жетимдерге мурда 2000 сомдон берилсе, азыр 6000 сомдон берилип жатат. 16 жашка чейинки балдар бар муктаж жарандарга берилүүчү арайлык жөлөк пул, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу эгерде үй бүлөнүн жыйынтык кирешеси үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө кепилденген эң төмөнкү кирешеден төмөн болгон учурда төлөнөт. Кепилденген эң төмөнкү кирешенин бүгүнкү күндө өлчөмү 1000 сомду түзөт. Ал эми үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 810 сомдон төлөнүп берилет ар бир балага. Кыргызстанда акыркы жолу 2018 жылы пособия 33%га көтөрүлгөн. 2022 жылдын мартына карата социалдык жөлөк пул 100.187 жаранга төлөнүп берилди. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2021 жылдын 1-октябрынан тартып жөлөк пул 50%га, 2022 жылдын 1-январынан тартып 100 айрым категориядагыларга 200%га көбөйгөн. Кыял Сабирахунова, Анара Мамбеткадырова, Алмамбет Кулушев, Бакыт Кыязов, ЛТР